Улуу тоолордун босогосу болгон Каракулжанын 1-май айылы 1959-жылдын толукшуган жазында Бегибай атанын Манап деген уулунун баркыраган үнүн уккан. Тулаңдуу өрөөн, мазарлуу кокту, кыркаар тарткан адырмактар, уюткулуу журт ээси болгон уруулуу эл ошол мезгилде эртеңине эш болуп бере турган ата уулу келгендигин анчалык деле таназар албаса керек. Андан бери жылдар агылып күндөр өттү. Каракулжанын туш тарабын жемирип, сабадагы кымыздай бышылган, өзөн суусундай оргуштаган Манап өзүнүн балалыгын, көздөн жашын кулабасын куласын, көктө булут жайып жылып буласын, өкүндүргөн өмүр өтүп өксүтүп, өзөгүңдөн өртүң күйүп турасың деп эскерет. Биреги сиздер кадрдан көрүп жаткан Кызыл Үңкүр мазары бул 1-май айылынан бир топ окчун жайгашкан. Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты Манап Алиев бул жерге ар дайым келип зыярат жасоону өзүнө көнүмүш адатка айландырган. Албетте, бул жер ата бабаларынан калган Манаптын ыйык туткан, мазар туткан касиеттүү коктусу. Ар бир жердин, ар бир айылдын ыйык туткан мазар жери болот эмеспи? Менин киндик кан тамган жерим 1-май айылымын эң ыйык мазар туткан жери ушул мазар болот. Ушул өзөнүн, төрүн, башатын, өндүрүн, өрүн кашатын, өзгөрүп өскөн айылдын өзгөрүп кар жашында өзүмсүп турдум ташында. Өткөрүп күнүн, өткөрү бир кеп электей, берилген өмүр, берилип тартуу белектей, мен үчүн журтум, мен үчүн акын жаралып, мен үчүн мекен, мен үчүн жакын керектей. Бактылуу болуу байлыкка жетүү эмес го, бай күнүн көрүп жашаган өмүр элес го. Бактылуу болуу баалаган элдин колунда, бактылуу болуу желбиреп туруу желектей. Берилген өмүр, берилип тартуу белектей, мен үчүн мекен, мен үчүн ыйык керектей. Бактылуу болуу жок десе мекен желине, бактылуу болуу ыргалып туруу керектей. Туылган жерин ыйык тутуп таазим кылган бүгүнкү замандаш акындарыбыздын ичинен патриоттуулук дымакты, мекенчил дымакты ушул Манап Алиевдин ырларынан көбүрөөк табууга болот. Албетте, мунун өзөгүндө улуу сыр катылып жаткандыр. Буга суулуу үңкүр коктусунда окуган ырынын бирин мисал келтирсек жарашар. Бир кез өткөн жут заманга каршы туруп, ата баба элелдигин мерчинтпей сактаганга ичим жылып дилимден кубанам да. Бүгүнкү ушу азаттыкка жетип туруп, эркиндиктин баркын билбес заманга ырдар ырың, сүйлөр сөзүң жогоңдөнүп, ана сенин шиңшийген көздөрүңдөн ак мөңгүлүү алттоолорду көрсөм да, сенин дилиң кеңирсиген кайыңдуу түздүк окшойт. Күнүм башыган баркан чертилгенде, кыргыз сыры арманай кетилгенде, көздөн чыккан жат кутуруп тузга сейбесиргенде, тай торуну төлүгө кылып канекей чапкан кезде, күбө болгон тоолордон өмүр баштап, эбак эле жашоого келбей жатып, кыргыз ата жаралганда, сен да кошо бу жашоого жаралып,
күнүм башыган баркан чертилгенде, кыргыз сыры арманай кетилгенде, өздөн чыккан жат кутуруп тузга чыркап эсиргенде, күбө болгон тоолордон өмүр баштап, эбак эле бу жашоого келгенсиң. Канжыгаңа мансап байлык атак эмес, канжыгаңа таткан тузуң акташ үчүн, таткан сүтүң акташ үчүн, кылымдардын түпкүрүнөн кыргыз болуп зымырап, кылымдардын түпкүрүнөн кыргыз болуп чыккансың. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Манап Алиев 1976 жылы айылындагы Токтогул атындагы орто мектепти бүтүргөндөн кийин өзүнүн эмгек жолун Совет совхозунда жумушчу болуп баштаган. 1977 жылы СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине кирип, 1980 жылы эң мыкты студент катары Москвадагы Ломоносов атындагы мамлекеттик университеттин журналистика факультетине которулуп, 1983 жылы ийгиликтүү аяктаган. 1983-88 жылдары СССРдин прибор куруу министрлигинин пресс кызматында, андан кийин Москва шаарынын Фрунзе районундагы номер 25 орто мектепте 1990 жылга чейин тарых мугалими болуп иштеген. 1990-91 жылдары Москвадагы жаштардын Кыргызстан маданий борборунун директорунун орун басары, 91-92 жылдары СССР Жогорку Советинин секретариатынын алдындагы актыларды которуп бастыруу бөлүмүнүн референти, 92-93 жылдары Москвадагы Кичи театрга караштуу Шепкин атындагы театралдык жогорку окуу жайынын окутуучусу жана котормочусу, 1993-95 жылдары Москвадагы жаштардын Кыргызстан маданий борборунун директорунун орун басары болуп экинчи ирет иштеген. 1995 жылдан баштап өз мекенине кайтып келип, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл өкүлдөрү жыйынынын жалпы бөлүмүнүн улук консультанты катары иш баштап, Жогорку Кеңештин пресс кызматынын улук консультанты катары ишин уланткан. 2005 жылдын март айында каракулжалыктардын өтүнүчү менен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын милдетин аткаруучу болуп бекитилген. Касиеттүү Ош жергесинин көзгө басар тарыхый эстеликтеринин бири бул Өзгөн мунарасы. Береги азыр сиздер кадрдан көрүп жаткан Өзгөн мунарасына манап Ошко сапар алган сайын сөзсүз чыгып, ошол жерден бир эргип алмай бар. Манасың атаң пир болсун, ыйманың жаның бир болсун, өзөктөн турган оргуштап, өз элиң сүйгөн дил болсун. Ыргайың өссө топтолуп, табылгың өссө топ болуп, кыялап өтүп баратып, маани бер буга токтолуп, бурдүрмөт болбой октолуп, ынтымак элде жок болсо, күйгөнүң бекер чок болуп. Тилин буруп бурут деп, түбүн жулуп урут деп, сөзүн жоюп жоготуп, өзүн оюп унут деп, эндир кесип муунаган, заман өтүп зуулаган, эткем менен кайрылбай, жамандыктан арылбай, караз көйлөр чекеге чыйкам болуп жарылбай. Тилин буруп күн бүгүн, өздөн чыгып дуулаган, дилин бузуп дал бүгүн, жерин сатып куунаган, кемит
кетпеген улуттан, тегим берип буруттан, Теңиринин кадырын текей көрүп унуткан, өз элинин тагдырын өгөй көрүп куруткан, музду тешип жарчыдай, өмүр кечип дарчыдай, максат коюп көгөрүп көздөгөнүн алчыдай, ата салтын сактаган айыл журттун жарчыдай, ташты көзөп тамчыдай, жолун таап барчыдай, кыргыз болуп жаралып, кыргыз болуп калчыдай, айланайын эл деген элет журтум жарчыдай. Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси Манавалиев кыргыз журтчулугуна таланттуу, келечектүү акын катары таанымал болгон. Анын каламынан жаралган Март жаздын айы, Жер мекени адамзат, Ыйманың жаның бир болсун, Жолуң болсун жолуккан деген 4 ыр китеби жарыкка чыгып, бүгүн эл арасында окурмандарын таап жаткан учуру. Биз көрсөтүүнүн башында белгилеген Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлык Манавалиевке 2002 жылы Ыйманың жаның бир болсун деген патриоттук тымакты ичине камтыган ыр топтом үчүн берилген. Таң сүрүп атып кылаңгыр, агарып аздап кыраңкыр, уюккан түнүн жеп жутуп, уйдалып жетип булаңгыр, ашыгып шашып бараткан, ким болду жолуң улаңгыр, үрүлдөн чыккан уландыр, үйүрдөн калган кунандыр, кыз кезин ойлоп кылгырып, кыйрып турган жубандыр, туурада калган тулаңдыр, туштагы турган кыраңдыр, сук салган жүзүн албыртып, сук салып турган ыраңдыр, таң сүрүп атып кылаңгыр, буйдалып жетип булаңгыр, ашыгып шашып бараткан, ким болду жолуң улаңдыр, ай тийген жерге күн тийип, шанаңдап турду кыраңкыр. Ömür meyman, özөгүң агып дайра, өкүн үчүн өксүтүп тагып кайра, өз элиңдин өксүгүн көргөн менен, өз жериңдин өздүгү жагып кайра, аппак кылып агартып аралыкты, ороп чулгап кар басып каралыкты, ак карасын ылгатып айтып турган, ак карадан ай күнүң жаралыппы, айтыш кыйын, чынында айтыш кыйын, кадыр билбес наданга баркың тыйын, жараткандын дилинде болуш үчүн, жалгыз жарың Кудайың агасыйын, мансап күткөн бардардын багын ойлоп, пенде жүргөн көңүлдүн тагын ойлоп, өз пайдасын өлгөндөн чыгаргандар, өкүнбөгөн өзгөнүн жагын ойлоп, аппак кылып агартып аралыкты, ороп чулгап кар басып каралыкты, ак карасын ылгатып айтып турган, ак карадан ай күнүң жаралыппы, билиш кыйын, чынында билиш кыйын, баркың билбес наданга барың тыйын, жараткандын жадында болуш үчүн, жалгыз жарың Кудайың агасыйын. Манаптын чыгармачылыгына үңүлгөн окурман эл, жердин эртеңине күйгөн дымактын, адал менен арамдын, акыл менен арамзалыктын, адилеттик менен абийирсиздиктин, улуулук менен пастыктын жүзүн сыйрып көрсөткөн туздуу ыр дүйнөсүнө аралашат. Уйкашканы уйкашып, уйкашпаганы ак жаандай төгүлүп, эң негизгиси айтайын деген ой бийиктигине көөдөн тепкен дымактын башкаруусунда тырмышкан замандашыбыздын
Бүгүn азын оолак ырсаптарын чачыла кылып ой элегиңиздерге таштадык. Бүгүн менен эртең менен камгактай сапырылып бара берсек, эртегибиз менен кийинкибиздин тагдырын ким ойлойт деп курч айткан Манап Алиев жөнүндөгү учкай сөздү өз ыры менен жыйынтыктасак. Түпкүлүгүң турган туу көтөрүп түндүгүң, көпчүлүгүң бурган суу, чуу көтөрүп күндүгүн, ичи көңдөй көбүргөн, көбүк болуп көрүнгөн, толкун үчүн кул болуп, кулкун үчүн бөгүлүгөн, ооздон кетип келмебиз, ата канат пендебиз, энчи болуп муунга, калат биздин эмнебиз, пайда көздөп санайбыз, байды өлөтүн самайбыз, кайталаңгыс жалгыз деп, бий сөөлөтүн карайбыз, жалгыз болуу башынан, бир кудайга жарашкан, пенде көнүп жашынан, пайдалууга жанашкан, кенен болуу башынан, кең кудайга жарашкан, пейлик этип жашынан, пейил күтүп адашкан, пенде жолу жан кечип, пенде колу жетпеген, жаралгандан кан кечип, камкордугу кетпеген, пейлин кантип чанабыз, ниетин кантип танабыз, иште таруу айланбай, ичинде бар алабыз, пенде бойдон өзгөрбөй, пенде бойдон калабыз. Түпкүлүгүң турган туу көтөргөн түндүгүң, көпчүлүгүң бурган суу, чуу көтөргөн күндүгүн, атың кыргыз бар болсун, сени сүйгөн ар болсун, каалаганым кайран эл, улуу кудай жар болсун.